Салам радиосунда жаңылыктар. Саламатсыз бардактуу угарман, эфирде жаңылыктардын түрмөгү аны менен мен Нурпейил Ашур кызы тааныштырам. Лелек районунун Тогуз Булак айылында аянты 50 чарчы метр болгон сарай өрттөндү. Бул тууралуу Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин Баткен облусундагы башкармалыгынан билдиришти. Өрттүн себептери жана чыгымдары учурда такталууда. Баткенде милициянын ардагерлери медициналык кароодон өттү. Баткен облустук ички иштер башкармалыгынан билдиришкенге караганда, облустук милициянын ардагерлер кеңешинин төрагасы Дүйшө Нияскулов, медицина кызматынын дарыгерлери жана кадр кызматкерлери биргеликте облус аймагындагы ардагерлердин ар биринин жашаган үйлөрүнө барып, медициналык кароо жүргүзүп, керектүү дары-дармектер менен камсыз кылышты. Маалыматка караганда, мындай демилге 3 жылдан бери уланып келет. Мындай көмөк ардагерлерге жылына 2 жолдон берилет. Баткен облусунун аймагында милицияда иштеп пенсияга чыккан 370 ардагер бар. Баткенде аялдардын эл аралык форуму өтүүдө. Баткен шаарында чек арага жакын жайгашкан аймакта тынчтыкты жана коопсуздукту сактоодогу аялдардын орду аттуу 3-чү эл аралык аялдар форуму өтүүдө. Иш-чара тынчтыкты сактоодо жана жаралган көйгөйлөрдү чечүүдө аялдардын ролун жогорулатуу максатында Республикалык жоопкерлердин энелер комитетинин демилгеси менен уюштурулду. Форумдун жүрүшүндө чектеш аймактарда тынчтыкты сактоодогу аялдардын орду кызматташуунун жаңы мейкиндиктери тууралуу докладдар окулуп, ой-пикирлер ортого салынды. Ошондой эле Баткен облусундагы аялдар кеңешинин аскер кызматындагы аялдар кеңештеринин ишмердүүлүгү тууралуу маалымат берилди. Бизден аскерлердин апаларынын комитети алып барган иштери, жолугушуулары, андан дагы эң мыктысы башка улуттун өкүлдөрү, башка улуттун делегаттары келип катышып аткан абдан жүйөлүү болду да. Өзбек туугандар, тажик туугандар, апалар биригип алып, апалар жүргөн жерде тынчтык, апалар жүргөн жерде мээрим. Андан эң эле жакшысы булар балдарды, аскерлерди колдоп аткандыгын, аскер буюмдарын колдоп аткан, балдарына ушундай дем күч берип, чекте бизди уят кылбай бекем туруп бергиле деген ири чоң мамлекеттик концепция менен иш алып барып атканы өтө жүйөлүү, өтө керектүү. Күндүн маанилүү учурлары мына ушулар болду. Кайрадан эфир аркылуу амандашканча саламатта туруңуз. Салам радиосунда жаңылыктар.